Делимитация боюнча кагаздар келип түштү. Мен азыр окуп чыгам. Бизге 3 күндөн кем эмес мөөнөттө берилиш керек да, туурабы? Бул менин талабым эмес да, бул конституциялык мыйзамдын талабы да. Могул жерде отургандар дагы кыйшайып кетиши мүмкүн, Модумаров дагы бузганы калды деп. Жок. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Могул жерде легендарлуу парламенттин төрагасы Медет Шеримкулович отурат. Эгерде регламент, ал кезде регламент деген ички документ эле, азыр регламент деген конституциялык мыйзам. Эгер ошо регламент талабы бузулуу менен кабыл алынган чечим болсо, ал эмне болот кийин? Адахам Савич, туура айтып атасыз. Биринчиден аппарат делимитация боюнча кагаз келип түштү. Ушул кагазга мен азыр карасам, келишимдин ичинде тиркелген протоколдор деп жазып турат. Бүт кагаздар келип түштүбү? Жок да. Барбы? Аппарат. Жок, мыйзамдын долбоорун дагы эртең менен алып атпайбыз биз. Бираз депутаттар биз өзүбүздү өзүбүз сыйлашыбыз керек го, мыйзамды сыйлашыбыз керек го. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 43-чү беренесинин 7-чи пунктуна ылайык жыйналыштардын күн тартибинин маселелери боюнча материалдар депутаттарга комитеттин жыйналышына чейин 3 күн калгандан кечиктерибизден берилет. Баракелде. Көрсөтүлгөн, бирок аталган келишимдин долбоору боюнча материалдар бүгүн эле келип түштү. Мен азыр эле айтып койдум. Ошол себептен комитеттин корутундусу даяр эмес. Биз бүгүн талкуулап, анан кийин чогуу урматтуу кесиптештер, сиздер добуш менен чечимди кабыл алышыңар керек. Мен урматтуу биздин комитеттин мүчөлөрүнө кайрылам да. Мени сыйлабагыла. Муктаж эмесмин. Өзүбүз иштеп аткан Жогорку Кеңештин регламентин сыйлап коюшубуз керек. Мыйзамда мындай талап турат, а биз мыйзамды тышка таштап коюп, өзүбүз каалагандай кете беребиз. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбой атабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен 4-чү күндөн бери бираз сыркы болуп жаттым эле. Азыр шаардын ичинде баарын ошондой сасыктым. Түз эфир болот. Коомчулуктун баары көрөт. Оң тарабы, сол тарабы баары келет. Кыргызстандын жарандары баары толук так маалымат алат. Деп жарыя салды. Ошондуктан келип бериңизчи деп сурандыңыздар. Ошол айтылган шарт туурабы? Ошондой болуп атабы? Коомчулуктун баары маалымат алып атабы? Коомчулук эмес, урматтуу кесиптештер. Могул жердеги отурган депутаттардын колунда жок. Комитеттин мүчөлөрүнүн колунда жок кагаз. Эмнени талкуулайбыз? Кандай кылып талкуулайбыз? Биз урматтуу Адахам Кисанбаевич, биз түз эфирибиздебиз. 6-чы микрофон процедура боюнча. Чоң рахмат, урматтуу Чыңгыз Азаматович. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган аттуу баштуу эл башкарган коноктор, меймандар дегендей. Сиздер бүгүн чында биздин комитеттин жыйынында бул колубузга материал тийбеген менен биз азыр бүгүн эле комитет чогула калып бир чечимди кабыл алып койгонго эрте. Биз азыр маалыматты укпайлыбы? Эмнени көрсөтүшөт? Кандай болуп Кыргыз мамлекетинин чек аралары чечилип жатат? Эгемендүүлүккө сокку болуп атабы, жокпу? Анан бир маалыматы жок эле бүгүн сөз сүйлөгөнүбүз бир аз эртерээк. Эгер биздин комитеттин мүчөлөрү, коргоо, коопсуздук комитеттин мүчөлөрүнө ушул маселени колдоп бергиле деген чекке жетип калса, анда биз тайм-аут алып туруп чыгып кеңешебиз да. Мына алымдар отурат, машвара кылабыз. Анан колдош керек болсо, ошол жерге жеткенге чейин биз укпайлы, мына чоң экранын коюп коюпсуздар. Анан аппарат, Адахам Кимсанбаевич туура айтат. Регламент боюнча 3 күн мурун берилиш керек болсо, эмне үчүн бербей атасыңар? Бүгүн эле комитеттин колу бутун кайрып колдотпай атат го деп эсептейм мен. Бул чек ара деген өтө назик нерсе. Эртең биз элдин алдына барышыбыз керек болот. Анан буну алып келген өкмөттүн курамы деле бүт элге каршы иштеп атат дегенге туура эмес да. Себеби ал жерде дагы элдин патриоттору отурат деп ойлоп атам. Мен сунушум урматтуу төрага.
укпайлы маалыматты эмнени айтышат экен, анан сүйлөтө койбой эле туура эмес болуп калабы деп атам. Угайлы, карайлы эмнени маалыматтарды беришет. Сунушуңуз түшүнүктүү, урматтуу Шайлыбек Карабекович. Кагаздар бүгүн эле саат 10-до келип түштү. Ошон үчүн аппарат дароо эле таратты биздин комитетибиздин мүчөлөрүбүзгө. 5-чи микрофон. Рахмат Масалиев. Урматтуу комитеттин төрагасы, рахмат чакырган үчүн. Мен комитеттин мүчөсү болбосом да келип катышып коеюн деп туура таптым. Бир маселе, мен бир топ жолу депутат болгом. Ошондо биз ратификация кылып Казакстан жана Кытай эл республика менен бүтүргөнбүз. Ошондо жогорку кеңеш кол коюлган келишимдерди ратификация кылат. Азыркы конституцияга ылайыктуу 80-беренесинде жазылып турат. Мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди ратификациялайт дейт жогорку кеңеш. Жана денонсациялайт. Долбоордо эмес. Бул жанагы бийликтин бөлүнүштүн принциптери бар да, ар бир тармак өзүнө жооп бериш керек да. Эгерде президент тышкы иштерди көзөмөл кылып туруп башкарып атса, мыйзам чегинде кол коюп, анан бизге келишимди алып келиш керек, долбоордо эмес. Анда биз жана Мешправ комиссиянын жумушун аткаргандай болуп калабыз да. Биз макулдук бергенден кийин анан президент кол коет деген бул негизги принцип туура эмес болуп атат да. Ошондуктан бул биринчи, экинчи, чын эле материалдар боюнча биз 6 айдан бери, 7 айдан бери безилдеп атам, биз кичине тартип сактайлы. Материал болсун, көпчүлүк колдошу мүмкүн, мен көрүп атам, колдойт. Бирок тартипти бузбай туруп, кагаздарды берип көрсөтүп койсо ашыктык болбойт эле да. Мисал катары, баяндаманы угуп туруп доош берген бир аз ыңгайсыз болот. Мисал үчүн кээде адам адашып кетиши мүмкүн, туура эмес чакырымдарды айтып кетиши мүмкүн. Бул адам да, баяндамачы. Ошондуктан кагаз турганда, келишимде жазылып турганда, ага кошумчалар болуп турганда, мурдакы совет министри жана борбордук комитеттин токтомдору тиркелип турганда, анда түшүнүктүү болот да. Ошондуктан урматтуу комитеттин мүчөлөрү пикир алмашып бир чечимге келсеңиздер, эртең сессияга чыга турган маселе бышырылган болуш керек да, так болуш керек. Кайра эле ошо суроо бере берели да. Рахмат чоң. Дагы бир жолу кайталып кетейинчи. Конституция негизинде, жогорку кеңештин регламенти негизинде жана эл аралык мыйзамы боюнча биз бүгүн биринчиден делимитация боюнча коомдук угуу өткөрөбүз деп чечпедик беле. Бул биринчи, экинчи бизге макулдашууга киргизип атат. Ошон үчүн келишимдин долбоору бизге алып келип атат. Кийинки сөз министр президенттин өкүлүнө берилет. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бүгүн Конституциянын нормасына ылайык 86-берене, анын 2-нчи пункт президент жана министрлер кабинеттин төрагасы тарабынан кечиктирилгис катары аныкталган мыйзам долбоорлору жогорку кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралат. Бир эле маселе, мен кезексиз катары 2-нчи маселени да кошуп кетмекчимин. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, эртең Азербайжан мамлекетинин президенти расмий визити бар. Ошого ылайык, ошонун алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунун түзүү жөнүндө келишимдин долбоорун макулдашууга киргизилет. Ал маселени экинчи кылып колдоп берүү, кечиктирилгис катары колдоп берүүңүздөрдү суранамын. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү ушул эки маселени күн тартибине кошуп карап берүүңүздөрдү суранамын. Президенттин туруктуу өкүлү катары дагы суранам, кезексиз тартипте карап бериңиздерди. Ошону урматтуу Чыңгыз Азаматович доошко коюп койсоңуз. Рахмат. Рахмат, урматтуу Алмаз Кунжанович. Аппарат бизге экинчи келишим боюнча кагаздар келип түштү, расмий түрдө бизде барбы? Аппарат комитеттин мүчөлөрүнө таратылганбы? Кагаздар расмий түрдө келип түшө элек, Алмаз Кунжанович. Эгер азыр берсеңер, биз доошко коебуз. Кийинки сөз 4-нчү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Чыңгыз Азаматович, мына азыр Шайлыбек мырза туура айтып кетти. Бүгүнкү номер 24 күн тартибинде Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктор жөнүндө келишимдин долбоору боюнча Кыргыз Республиканын министрлер кабинетинин маалыматын угуу жана ачык айкын талкуулоо деп жазып атат.
Бул жерден эми келгенден биз маалыматтуу угалык. Бу жерде ратификация жөнүндө сөз айтылган жок. Күн тартибин жакшылап карайлык, ошо күн тартибине карата кемеделик. Анан кийин Алмаз Акунжаев да айтып кетти. Действительно эртең Илхам Алиевдин келиши болот. Кыргыз Азербайжан фондуна кол коюлат экен, ошону да бир карап кетсек. Рахмат. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат. Кажакулова, Бютун, Кыргызстан. Чингиз Азаматович, я прошу обратить ваше внимание особо на статью 68 регламента. Здесь четко говорится в части 2. Проект закона о ратификации или денонсации международного договора вносится правительством в установленном порядке при наличии следующих документов. Прошу обратить внимание. Текст международного договора, он у нас есть. Далее, заключение правительства о соответствии договора законодательству Кыргызской Республики и об оценке возможных финансово-экономических и иных последствий данной ратификации. В данном случае у нас заключения Кабинета министров нет. Далее, информация о порядке подготовки и подписания международного соглашения, договора. Тоже у нас информации в приложении нет. Далее, заключение Конституционной палаты, в данном случае Конституционного суда Кыргызской Республики, о конституционности международного договора. Исходя из этих 4 пунктов, которые указаны, у нас то, что нам представили только лишь само соглашение, то есть договор. Но при этом проект, да, но при этом хотелось бы отметить, что там указаны 3 приложения, о которых мы тоже не в курсе. У нас этих приложений нет. Поэтому я просила бы обратить особо на это внимание при рассмотрении и принятии решения сегодня. Вообще, стоит ли проводить обсуждение, слушание, если у нас нет полного пакета документов. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы сейчас члены комитета поставим на голосование этот вопрос. Путем голосования примем решение. 68 статья, то, что вы сейчас упомянули, речь идет о ратификации договора. Сегодня речь о ратификации договора не идет. Сегодня 67 статья о согласовании проекта соглашения и проведении общественного обсуждения. Речь идет. Спасибо большое. Üçüncü микрофон. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен бир нерсени тактайын деп атам. Жыйын ачык өтүп атабы же жабык өтүп атабы? Ачык. Ачык өтүп атат. Азыр түз эфирибизде. Азыр түз эфирде болуп атат. Эмне үчүн чектөө болуп атат? Конституциялык мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Деп жогорку кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Бул не деген желкеден алып жерге жикирүү? Мындай болбош керек, урматтуу туугандар. Телефонуңарды таштап киргиле, ачык болуп атат могу жерде. Баш мыйзам менен жашайбызбы же буйрук менен жашайбызбы? Кечээ биздин өлкө башчы, президент, мен буйрук берем, ачык өтсүн деген. Жемне президенттин үстүндө да президент барбы бизде? Мындай болбойт туугандар. 1 сааттан бери 3 депутат кире албай турдук. Түрткүлөп атат сыртта. Бул болбойт мындай. Мынакей, мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Конституциялык мыйзамда жазылып турат. Уят мындай. Рахмат. Кийинки сөз 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Чыңгыз Азаматович. Мына бизде азыр ачык өтүп атат. Түз эфирдебиз, туурабы? YouTube'да. Маалыматы боюнча ооба. Бирок биз өзүбүз дагы ошону билбейбиз да. Бул жерде отуруп аны билбейбиз. Себеби телефондорду алдырып алышты. Мына журналисттерди чакырып, камераларды эч кимге уруксат жок киргизгенге. Эмне себеп ачык болуш керек да. Ачык деген бүт, значит, маалыматты таратуу боюнча ачык болуш керек. Же жабык кылыш керек. Эми бирок жарым ачык, жарым жабык кандай болбойт дейм. Чындыгында. Анан экинчи болсо толук документтер жок да. Мен комитеттин мүчөсү эмесмин, бирок кызыктуу болуп атат да. Договор бар, а бирок ошол кезде тиркемелер жок. Ошону бирөө берсе. Рахмат. Рахмат.
рахмат. Туура айтып атасыз. Кече күнү биздин комитетибиздин мүчөлөрүнө маалымат берилген. Кезектеги комитеттин отуруму болот деп, ачык акын болот деп, ушундай ниети менен, түшүнүгү менен биз бүгүн эртең менен келдик. Калганы жакшы билесиздер. 5-ши микрофон. Модумаров. Мол камера иштеп атпайбы? Кимдин камерасы ушул? Мына ошо азамат кайсы? Кимдин камерасы ушул камера? Ким жооп берет? Мына азыр Мирлан Самый кожо абдан туура айтты да, мыйзамбы же буйрукпу? Буга кирсе болот. КТР, ЛТР, МЛТР ушул аркылуу тарайт. Регион бери ушунан кетет баары. Бул кимдики бул камера? Кимдин камерасы? Же өзгөчөбү? Аппарат тактап койгула. Мына ушул керектүү жерлерин алып, бүгүнкү бийлик өзү бүтүндөй жанакы жагдайды, маалыматтык жагдайды курчутуп аткан өздөрү. Ашмалтай кылып, мультфильм кылып чыгарышат. Депутаттар өздөрүн тааныбай калат. Мен ушинтип сүйлөдүмбү, сүйлөбөдүмбү деп. Кимдики бул камера? Ким жооп берет? Кантип кирип келди бул жака? Кийинки сөз, түшүнүктүү. Кийинки сөз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынан Камчыбек Катышевичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитет төрагасы, бул жерде жабык өткүзүш, ачык өткүзүш менен талкуу болуп атат. Кээ бир депутаттар чыгып ратификация боюнча мондай документтер керек деп окуп берип атасыңар. Бул туура мыйзамдын талабы, конституциянын талабы. Бирок силер бир нерсени эсиңерге алып коюңуздар, урматтуу депутаттар. Бүгүн эч кандай ратификация өткүзүп аткан жерибиз жок. Биз келишимдин долбоорун талкуулап, макулдашууга гана алып келип атабыз. Буюрса, эки президент колду койсо, андан кийин сиздерге ратификацияга алып келет. Ошондо бая сиз айткан, мен жакшы тааныбайт экенмин, урматтуу депутат Кожогуловго окшойт. Ооба. Сиз айткан жанагы перечень документов ошондо алып келинет. Ратификация болгондо. Сиз ошону окуп берип атасыз. Ошону мындай айырмалап койсоңуздар. Азыр макулдашуу. Комитет менен гана. Бул макулдашуу даже эртең биз парламентке алып чыкпайбыз. Сиздерге маалыматты берип макулдашып коелу, андан кийин президенттер колду коет, андан кийин ратификацияга алып келебиз. Пожалуйста, ошол жерде баардык керектүү документтер каралат. Бул биринчиден. Экинчиден, мына эмне үчүн жарымы ачык деп атасыздар? Жарымы ачык эмес. Мына башталышында мунун баардыгы ачык биз көрсөтүп атабыз. Силер талкууга алгыла, комитеттин депутаттары, урматтуу депутаттар сүйлөсүн, айтсын деп туруп. Биз документтерди көрсөткөн маалда бул жерде көптөгөн биздин документтер, карталарыбыз совершенно секретный карталар. Так. Алардын баардыгын кол коюлганга чейин ачыктаганга биздин укугубуз жок. Туура кече президентибиз айткан 2 күн алдын баарын ачык көрсөткүлө деп. Мына депутат Самый кожо айтып атпайбы? Эмне үчүн президент үстүнөн да президент бар? Эч кандай андай эмес. Президент сөзү так аткарылат. Президент менен бүгүн эртең менен биз макулдаштык. Биздин колубуздагы бүгүнкү көрсөтүп аткан карталарыбыз совершенно секретный болгондуктан ушуну биз эч кандай камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, урматтуу журналисттерибизге түшүндүрүп айтып берели деп атабыз. Так. Андан кийин буюрса кол коюлган болсо, ошондон кийин гана ачыктаганга биз укугубуз бар. Бул жерде көптөгөн биздин журналисттерибиз бар, көптөгөн биздин башка коомдук инсандарыбыз келип отурат. Көпчүлүгүн эле мына секретный документтерге эмеси жок, жанагы допускасы жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, ал эми мына тартып аткан камера бул допускасы бар биздин улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин камерасы. Единственный камера, который снимает и все. Это все задокументируется. Так. Потом первый отделге тапшырылат, ошол жерде сакталып калат. Аны эч жака чыгарбайт, мына адаган кисанчы айтып атпайбы, кыркып, баркып чыгарат деп. Эч ким эч жака чыгарбайт. Ошондуктан мына азыр ушул нерсе каралып атат. Анан кийин эгерде кимдир бирөө коомдук угууда мына ачыктап биз көрсөтөлү деп атабыз, баардыгын киргиле деп атабыз. Бирок ушунун баардыгы баягы коомго
же болбосо башка мамлекеттерге жайылып кетпесин деген негизде гана тарттырбайлы деп карап атабыз. Азырынча бул документтерге келишимге кол коюлу элек. Ушул гана маселеде. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Анан дагы сөз берилсе дагы кошумча дагы маалыматтарды айтам сиздерге. Рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу кесиптештер, регламенттин 67 беренесине ылайык комитетке биринчи пункт эл аралык келишимдин долбоорун текстин, экинчи текстин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайыктуулугу жөнүндө юстиция министрлигинин экспертизасын, үчүнчү келишимдин долбоорунан келип чыгуу каржы милдеттенмелери бөлүгүндө финансы министрлигинин экспертизасын, төртүнчү караштуулугунда тышкы иштер маселелери болгон орган менен макулдашуу документтерин киргизет. Ушул 4 пункт боюнча аппарат бизге кагаздар келип түштү, макулдашууга келип түштү. Келип түштү, аппарат айтып атат. Урматтуу кесиптештер, мына делимитация боюнча расмий кагаз келип түштү. Бирок калын эмес. Жакшы билесиздер, делимитация боюнча түгүл бүгүн каралып турган маселени биз тиркемелер менен карашыбыз керек. Тиркелген кагаздар барбы, аппарат? Протоколдор, карталар, башка эме кагаздар барбы? Азыр көрсөтүшү деп айтып атат. Бирок комитеттин мүчөлөрү алар алдын ала карашы керек бул кагаздарды. Анда 4-чү микрофон процедураны боюнча. Assalamu alaikum. Мен бир суроом. Бул маселелердин түпкүрү СССРдин архивтеринде бар. Ошол материалдар кандай совершенно секретного же ДСП ким жооп бере алат? Мен жооп бере берейин. Суроо жоопко өтүп кетти окшойт. Жок, ошону айтайын дегеним, эгерде мындайда биз азыр урматтуу депутаттар, биз келишимдин долбоорун гана алып келдик. Азыр ар бир депутатка комитеттин мүчөлөрүнө эле эмес, депутаттардын бардыгына ошол келишимдерди СССР убагынан келген келишимдерди бар таркатып беребиз. Ал документтер бардыгынын колунда жок. Ал документтер көпчүлүгү архивде бар жана биздин колдорубузда бар. Биз аларды таркатып беребиз, аны таанышасыздар. ал ДСП же совершенно секретного кайсыл? ДСП дагы бар, секретный, то есть ДСП эмес. Демек үйгө алып кетип окуганга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Бир жерде отуруп окушубуз керек экен анда. Үйгө алып кетип окуганга болбойт экен да, туурабы? Түшүндүм. Ошол өтө маанилүү, анткени чечим кабыл алыш үчүн эмоция дагы зарыл эмес. Ошол эле мезгилде жөн эле ура деп өткөзгөндө туура эмес. Эл маселеси, жер маселеси, эч кимди эчтекеге айыптабай эле коелу, бирок адашып калыш, алданып калыш ар адамдын башында бар нерсе. Анан дагы бир нерсе, бул жерде бүгүн ачык сунуш болуп атат. Мен процедурный маселеде баягы өткөндө элдин арасында каршы пикир айткандардан келдиби? Кол көтөрүп койгулачы. Каршы пикир айткандардан, азыркы чечимге, позицияга каршылар бар ушул жерде отургандардан. Кол көтөрүп койгулачы, барбы? Себеби эки тарапты тең угушубуз керек. Азыр биздин колубузда кагаздар жок. Эл ойлоп атат, депутаттар баарын билет. Ташпалекетти да билбейбиз. Силердин маалымат карганча болсо биздики эле ошондой. Ошон үчүн эки жакты тең угалы, контраргументтердин мүмкүн болсо эмоциясы жок, кагаздарга, документтерге таяп айтыңыздар. Анткени акыры келип чечим кабыл ала турган бизбиз. Эртең бүрсү күнү адашып калбагандай бололу. Чоң рахмат. Рахмат, процедурный маселелерге өтөлү, урматтуу кесиптештер. Күн тартиби биз бекитип коюшубуз керек, андан кийин башка маселелерге өтөбүз. Негиз катары, урматтуу кесиптештер, протокольный маселелер боюнча, процедурный маселелер боюнча 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, мен кечирим сурап атам. Жана сиз таянган 67-чи беренеси регламенттен эмнеден пайда болгон? Ошол мезгилде президентпи же ким башкарат тышкы иштер деген маселе ачык калган болчу 10 жылдан кийин. Ошол себептен предварительное согласование международных договоров деп кирген. Азыр толук укук президенттин колунда, аткаруу бийликтин колунда. Ошондуктан бул нормада ошол себептен азыркы конституция 80-чи беренеде биздин укугубуз жок. Согласование проекта международных договоров. Регламентте калган, конституцияда жок. Ошол себептен мен көңүл буруп атам да, кээ бир биздин нормаларыбыз айла жоктон киргизилген болчу. Азыр андайдын кажети жокту.
Мен сунушум, эгерде коомдук талкуу болсо бул бир жөн, талкуу болсо башка жөн. Бирок чечимди кабыл алыш бир аз туура эмес болуп калат го, ошону эске алалы. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, күн тартиби негиз катары бекитип коелу. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимдин долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматтын угуу жана ачык акын талкуулоо. Добушка коем, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, добуш берип коюңуздар. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Каршы барбы? 1. Калган депутаттар, добуш берип коюшуңар керек. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү, же макул, же каршы. Дагы бир жолу макулдашууга коюп атам. Ким макул? Негиз катары бекитип коелу күн тартиби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ким каршы? 1. Өттү. Экинчи маселени азыр президенттин өкүлү Алмаз Ахунжанович киргизип койду. Азербайжан Кыргыз Республикасынын ортосундагы авиа катам боюнчабы? Фон боюнча, кечиресиздер, фон боюнча кагаздар келип элек, ошон үчүн азыр так айта албайм. Кагаздар качан бересиздер? Кагаздар 5-чи күнү сеттен аркылуу кирген, азыр толугу менен таратып беребиз. 5-чи күнү келген. Кагаздар жок болсо биз азыр кандай добуш беребиз? Аппарат. Кагаздар жок болсо кандай биз азыр добуш беребиз? Биз азыр баштайлы анда, экинчи жолу биз добушка коебуз. Жок, биз коебуз, азыр кагаздар келип түшсүнчү. Расмий түрдө бизге келип түшүшү керек. Регламент негизинде биз иштеп атабыз, урматтуу кесиптештер. Алымча кошумчалар, урматтуу кесиптештер, негиз катары кабыл алынган күн тартиби боюнча барбы? Процедурный 5-чи микрофон. Мадумаров, жанагыны протокол үчүн эске алып коюңуз. Ошо документтер регламентти бузуу жолу менен 3 күн эрте таратылбай, залга киргенде таратылды. Мына азыр кол койдуруп жүрөт. Документти алдым деп кол коюп бериңиз деп. Регламент бузулуп аткандан кийин башка нерсени эмне кылабыз, туугандар, айланайындар? Эмне үчүн кабыл алдык ошол регламентти? Эмне үчүн мыйзамдарды кабыл алабыз биз? Биз билебиз го ошого добуш берип атканда бул мыйзам аткарылбайт экендигин. Эмнеге кабыл алабыз анан? Чыңгыз Азаматович, мен ушу безилдеп атам. Мыйзам бузулуп атабы деп атам. Ооба, бузулуп атат деп эле кетип бартабыз да урган бойдон эле. А бузулуп атса токтобойлубу? Сиз да айтып атасыз, ооба, мыйзам бузулуп атат. А мыйзам бузулуп атса токтойлу да. Кана жанагы эксперттердин заключениялары. Мына могул жерде берди деп атат. Тышкы иштер министри башка. Биз азыр колубуз калып атат, азыр кол койдуруп атат. Алдык деп кол коюп бергиле деп. Бул эми уят эмеспи бул? Ошону протоколго киргизип коюңуздар, туугандар. Биз одоно түрдө бузуу менен кабыл алдык деп. Биз мыйзамды да конституцияда четке ыргытып койдук деп айткыла. Биз түшүнүк менен, буйрук менен кабыл алдык деп. Мыйзам менен эмес. Ошону протоколго киргизип коюшуңузду суранам мен. Түшүнөм мен, дагы жалгыз калам добуш бергенде. Бирок киргизип коюңуз протоколго. Тарых. Ар бир кишинин кийин тарых ар бир кишинин ордуна коет. Атакан Бисенбаевич, биз бүгүн мыйзамдын долбоорун карабайбыз. Бүгүн биздин жарандык коомубуз менен талкуулоо жана угуу болот. Биз добуш менен бекиттик. Процедура боюнча 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор. Чыңгыз Азаматович, сиз маселени толук камдуу түшүндүрө албай атасызбы, же кээ бир биздин коллегалар түшүнбөй атабы? Сиз бүгүн маселе карап атасызбы, же талкуулап атасызбы? Биз комитеттин мүчөсү эмес катары биз талкууга келдик.
Ошондо эле силер дагы комитет талкуулап атасыңар муну. Эч кандай чечим кабыл алынбайт бүгүн. Сиз ошону чөткө түшүндүрүп айтып койбойсуз. Бүгүн эч кандай чечим кабыл алынбайт. Бүгүн предварительный талкуу деп гана келип атат. Бул жерде коомчулуктун баардыгы көрүп турат да. Бир маселе кайра зачеклившет этип эле эмне деген бул эми? Чечимди кабыл алдыңар азыр. Талкуу депчи. Ошондуктан талкуу өтөрөлү. Мен башынан баштап кириш сөздөрдү айтып атканда белгилеп кеттим. Бизге кагаздар бүгүн эле келип түштү делимитация боюнча. Башынан баштап биз талкуулоо жана жарандык коо менен угуу болот деп жарыяладык беле. Ошондуктан мен айтып кеттим, комитеттин корутундусу жок. Биз кагазды, чечимди, тыянактарды биз бекитпейбиз бүгүн. Биз талкуулайбыз. Процедурный боюнча 5 микрофон. Мадумаров. Түшүнүп аткан инсан катары айтайын. Мына регламент. Ошол регламенттин азыркы конституцияга дал келишин талап кылып 9 айдан бери кыйкырып аткан менмин. Дал келтирген жок жогорку кеңеш. Ошол регламент менен жашап атабыз. Бул регламент конституциялык күчкө ээ. Мына 116-чы беренесин караңыз. Ар кандай деп формасын айтып атпайбызбы? Бүгүн комитет эмес, угуу деп атабыз, башка дейбиз. Түшүнүксүз болуп аткандыгы үчүн мен сиздерге орусча окуп берейин. Информирование общественности о парламентских слушаниях, если вы говорите, что это слушание. Пожалуйста. Фракции, комитеты и комиссии после утверждения темы парламентских слушаний, времени и места их проведения не позднее, чем за 10 дней до проведения парламентских слушаний размещают информацию на сайте Жогорку Кеңеша, передают ее средствам массовой информации. Все. Других норм, других положений нет. Кайсыл жагына бурап алсаңыздар дагы мыйзамды бузуп атабыз. Состав лиц, приглашенных на парламентские слушания, определяется фракциями. Кайсы фракция жыйын өткөрдү? Мына составты бекитип беребиз деп. Азыр ушул жерден суроо берилди. Өткөндө жыйынга барганда каршы сүйлөгөндөрдөн барбы деп. Жок, булар жыйынга барган эмес өзгөнгө. Дальше. Мен сунушум бирөө эле болуп атат, Чыңгыз Азаматович. Сунушум бирөө эле болуп атат. Караңыз, мыйзамды бузуп барбайлы деп атам мен. Угалы, уккула. Бирок мыйзамдын жолу менен баралычы. Дальше вот состав лиц, приглашенных на парламентские слушания, определяется фракциями, комитетами и комиссиями, которыми инициируется слушание. А кто инициировал? Кто инициировал? Көрсөткүлө кагазды. Адхам Сабаевич, сиз общественное слушание мыйзам боюнча айтып атасыз. Бизге бүгүн келишимдин боюнча маалымат айтайын деп атат өкмөт. Обсуждение, талкуулоо болот. Биз угабыз, жана талкуулайбыз. Слушание по закону, Адхам Кисамбаевич. Алтынчы микрофон. Чыңгыз Азаматович, сиз комитеттин жыйынын мындай эффективдүү алып барсаңыз, төрагасыз да, туурабы? Адхам Кисамбаевич менин сунуштарым кошуп кабыл алып, оны эне макул деп эле кете бербейсизби кийинкиге? 2 сааттан бери мындай буксовать этип турасыз да. Азыр бул жерде талкуу болуп атат. Урматтуу төрага, биз колго салдык. Азырчы бул жерде мына түз эфирде деп койду эле, кээ фракциянын лидерлери уже пиарга башташты. Биякта элге пиар кылат, тияктан колдой турган кылып. Эми бул жерде биз мамлекетти пиар менен башкарышыбыз керекпи, же конкреттүү түрдө элдин кызыкчылыгын карашыбыз керекпи? Чыңгыз Азаматович, комитеттин жыйынын так алып барыңыз. 2 саат болду. Мына азыр жалган айтып атабыз. Кечеги чек арада каршы чыккандар барбы десе 3-4 бар деп кол көтөрүп атат. Бул жерде каршы чыккандар келбепсиңер деп на месте жалган айтып атабыз. Эми алып кетесизби? Комитет жыйын же тура беребизби? Угайлы деп бүгүн угуган бүт башка депутаттар да чогулду да, Чыңгыз Азаматович. Рахмат. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү, толук күн тартиби добушка коюм.
Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимдин долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматын угуу жана ачык акын талкуулоо. Добушка коюм. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ким каршы? 1. Өтүү урматтуу кесиптештер. Күн тартибине өтөлү, урматтуу кесиптештер. Биринчи сөз. Баядама үчүн сөз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке берилет. Сөз сизге берилет. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагасы. Эми тил сүйлөсө, кызыл тил көп нерсени сүйлөп кете берет. Ар түрдүү мыйзамдардан атырбыктарын окуп алып туруп, ар нерсени айта берип, эптеп эле ушул коомчулукка, бүгүнкү турган коомчулукка маалыматты жеткизбөөгө аракет кылган инсандарыбыз бар экенин көрүп турасыздар. Мен дагы бир жолу окуп айтып коеюн, регламент үчүн, то есть протокол үчүн. Конституциябыздын 86-беренесинин 2 пунктунда так жазылып турат. Президент жана министрлер комитетинин төрагасы тарабынан кечиктирилгис катар аныкталган мыйзам долбоорлору жогорку кеңешки тарабынан кезексиз тартипте каралат. Мына ушул тартипте биз киргизип алып келип атабыз. Калган коомдук талкуунун мыйзамын беренелерин жана башкаларды келтирип, монтип адамдардын башын айландырбаш керек. Эгер кимдик бирөөсү бүгүнкү маалыматты уккусу келбесе, же бүгүнкү маалыматты элге, коомчулукка толук жеткенден корко турган болсо, это другой вопрос. Так. Эмне үчүн биз ушуга чейин мына президентибиз ачык өткөргүлө деп акыры кече 2 күн алдын айтты. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук. Мунун эң негизги маселеси ошол биз жасап келген келишимдердин, Өзбекстан менен түзүлгөн келишим долбоорлорунун, коюлган протоколдордун бир чекелерин, кайсыл бир өздөрүнө керектүү жерлерин кыркып алып, элге туура эмес маалыматтарды берип, элди эптеп көтөрүп, каршы чыгартып, ушуларды өткөрбөгөнгө гана аракет болгон аракет. Мен азыр толук маалымат беремин. Бул протоколдор эмне экенин, биздин мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз ушул биз койгон протоколдордун утулуп атабы? Кайсыл жерден бизге пайдалуу, кайсыл жерден зыян экендигин толук маалымат беремин. Бирок ошол маалыматтардын бардыгын, урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, сиздер биздин суранганыбыз боюнча, мына коомдук биздин ишмерлер отурат, агаларыбыз, эжелерибиз бардыгыңыздар отурасыздар, депутаттар. Биздин суранганыбыз боюнча азырынча мунун бардыгын камерага тартып, же телефондорго тартып, то есть башка өлкөлөрдүн мамлекеттердин адамдары да көрөт, алар дагы неме кылат, ошолорго жайгыбастан, мына силер уктуңар. Баарын ачык айтабыз. Көзүңөр менен көрөсүңөр, кулагыңар менен угасыздар, урматтуу депутаттар. Жүрөк менен түшүнөсүздөр, акыл менен түшүнөсүздөр. Андан кийин каалаган жака таркатсаңыздар боло берет. Ал боюнча эч кандай маселе жок. Президенттер кол койгондон кийин гана биз ачыктайбыз бул документтерди коомчулукка толук бойдон жетишине. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деп чечтик. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет. Бул келишимдин түзүлүшүнө, протоколдордун кол коюшуна урматтуу президенттер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин салым өтө зор. Президенттердин өз ара келишим сүйлөшүүлөр негизинде көптөгөн маселелер чечилди. Ошол эле мезгилде биздин мамлекеттик комиссия, делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссия дагы мына 2 жылдан бери почти иштеп атабыз. 2020 жылы 11 декабрда биринчи заседание өткөзгөн элек. Мына почти 2 жыл болуп калды. 2 жылда иштеп талкуулап, кемтигин кошуп, ачыкчасы болсо алып олтуруп, азыр акыркы келишимге келип токтодук. Бул боюнча бир нече жолу элдер менен да жолуктук. Ошол эле кызыктуу элдер менен Ала Бука, Аксы, Өзгөн районунун элдери менен жолугуп, бир нече жолу аларга барып, документтерди түшүндүрүп келдик.
Конечно, ел арасында колдогону да бар, жок колдобойм дегендери да бар. Ошондуктан мына сиздердин талкууңарга алып чыгып атабыз. Эмесе мен ошол документтин өзөгүнө өтөйүн. Я. Өчүрбөйсүңүзбү? Өчүрүлөт да, конечно. Мен сүйлөй баштаганда эле өчүрүш керек эле балдар, мейли эми. Ошондой болсо дагы айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук, биз азыр жана башында айткандай, процедурный боюнча, Камчыбек Кырышевич. Урматтуу кесиптештер, азыр Камчыбек Кырышевич сурады, бериле турган маалымат сыр. Ошондуктан эме азыр ошол маалга биз эме түз эфирди өчүрөлү, андан кийин уланта беребиз. Кандай дейсиздер? Добушка коюм, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Добуш берип койсоңуздар, ким макул? Жабык түрүндө ушул маалымат угалы, андан кийин кайра биз жандандырабыз түз эфирди. Сыр маалымат бар. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ким каршы? 1 каршы. Өттү. Барды кала бергиле, урматтуу катышуучулар.